Баткен районунун Карабулак айылындагы 40 жылдык тарыхы бар музей үчүн жаңы имарат курулуп пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым коктоо өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров, Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов, район акими Учкунбек Жоробаев баштаган жетекчилер, жергиликтүү тургундар катышты. Барыңыздарды маданий тарыхый музейибиздин ачылышы менен куттуктайм. Музей бул тарыхый маданий эстеликтердин, мурастардын, баа жеткис байлыктардын чордону. Музей фонддору өлкө тарыхы жана келечеги үчүн баа жеткис байлык. Андагы ар бир экспонат табылгыс таберик катары бааланып, кылдат мамилени талап кылары талашсыз. Урматтуу мекендештер, музейдеги сыйкырдуу атмосфера, улуу муундун ырасчылыгы, орто муундун чыралтуу, кенже муундун шыктандыруу кызматын аткарып десек жаңылбайбыз. Бул музейдин мааниси өтө тереңде. Бул саясий да мааниси бар. Экономикалык, социалдык, жанагы маданияттык мааниси да өтө тереңде. Анан мен сиздерге айтып коеюн, бул жерде биз өзү Карабулакта аябай ыйык жерде жашайбыз. Nerede Kötörme mazarda деген бұл mazarlarda 3000 yıldan aşıktı. Yani егер dünyasının tarihinde Taşkentская культура, Алтайская культура деген düşünük olsa, ошол эле dünyalыk tarihte Карабулакская культура деген düşünük var. Bunu biz көбүбүз билбейбиз да. Маданий тарыхый музейдин жаңы имаратынын курулушу былтыр 25 апрелде башталган. Бир жылга жетпей курулуш иштери аяктап салтанаттуу түрдө пайдаланууга берилди. Жаңыдан ачылган музей тарыхый баалуулуктарды сактап калууда жана аймакта туризмди өнүктүрүүдө, ошондой эле келечек муундардын өз тарыхын билүүсүнө мааниси чоң дейт жергиликтүүлөр. Музей бизге керек. Айрыкча бүгүнкү күндө музейдин мааниси өтө зор. Анан 87 жылы баягы музей дегенден кийин элдик музей деген атка конгон. Бирок көп жылдык эмгек үчүн, музейдин экспонатынын көптүгү үчүн, өтө баалуулугу үчүн ушу өкмөт кам көрүп, Султанбай Абдрашидович баш болуп, бюджеттен каржылап, агайдын ыгы жетип, бүгүнкү күндай ачылышка ел кубанып турат. Белгилей кетсек, Карабулак айылында археологдордун изилдөөсүнө ылайык биздин замандын 2-3 кылымдарына таандык мыктынын көрү көрүстөнү казылган. Аталган көрүстөндө мумияланган келиндин табыты да табылганы айтылып жүрөт. Бул тарыхты сактоо үчүн 1984 жылы мектеп музей түзүлгөн. Ал эми 1992 жылы элдик музей наамы ыйгарылган. Учурда музейде 2885 экспонаттар бар. Анын ичинен 16 бөлүмү эң байыркы экспонаттар болуп саналат. Музейдин уюшулганына туппа-туура 40 жыл. Эми эли журтка ошол мезгилдеги менин кесиптештериме, окуучуларыма, эли журтка терең ыраазычылык билдирем. Ошо демилгени көтөрүп, көптөп уюштурушуп, алы көптү күрсө көл болот деп жыйнаштырып, толуктап, байытып, 3 жолу бузуп, кайтадан тикалап отургандагы кербезибиз. Эми немеден көп суроо берет да, неге Карабулакка курулат дейт да. Мунун зарылчылыгы барбы Карабулакка дейт. Мунун зарылчылыгы эле немеден, урматтуу журналисттер, Карабулак 18 кылымдык тарыхы бар. Жазылып, далилденип, изилденген тарыхы бар. Гилейген энциклопедияларга кирген. Алы Салжанаканын бир сөзү бар. Кыргызга орус айтса жакшы ишенет деген. Ана, о пешидеги 6 окумуштуу Карабулак жөнүндө эң жакшынакай пикирлерин, ойлорун айтып, жазып, сызып келип изилдегендер ошол. Буюрса алдыда музейдин ишмердүүлүгүн күчөтүү, аны таанытуу менен кыргыз элинин үрп-адатын, каада салтын, тарыхый баалуулуктарын азалган, ата-бабалардын мурастарын камтыган туристтик жайга айланат. Музей республикалык бюджеттен каржыланып, бардык шарттар менен курулган. Кундуз Жорубекова, Расул Акматов, жаңылыктар.
akademiklerinin Qarabağ jönündə жазған sızğanlarını özünce murdar kitap kılıp çıkarttı.